Жылаңач көчүгүнө кайыш менен чабыш керек. Феликс Кулов аялга кол көтөргөн эркектерге жаза сунуштады. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Феликс Кулов аялга кол көтөргөн эркектин окуясына байланыштуу социалдык тармактарда пикирин билдирди. Өз кезегинде Чүй облусунун губернатору болуп турганда облустук кеңеш аркылуу аксакалдар сотунун чечими менен айрым укук бузууларга жаза, мисалы аялын сабагандардын өзүн сабоо тууралуу демилге көтөрүүгө аракет жасадым эле. Айрым укук коргоочулар анда бул адам укугун бузууга жатат деп мени дароо эле айыптап чыгышты эле. Бирок Homo erectus'ту Homo sapiens менен окшоштурбаш керек. Эгер ал адамча айтканды түшүнбөсө, коомдо өзүн талаптагыдай алып жүргөндү билбесе, анда анын акыл эсине жеткиче жылаңач көчүгүнө бир нерсе жолу кайыш менен чабыш керек. Өзүн адамча алып жүргөндү билбегендер башка кишинин укугун бузмак турсун, анын ар намысына, кадыр баркына, ден соолугуна залал келтирип жатат. Бул ошол кордоп жаткан кишинин укугун бузуу болуп эсептелбейт, деди Феликс Кулов. Өткөн дем алыш күнү коомдук жайда аялын сабаган кишинин видеосу тараган. Бул иш боюнча Бишкек шаарынын Свердлов районунда сотко чейинки өндүрүш башталган. Булак ПК Чекиткейжи. ОШМУнун ректорун кызматтан алуу чечими жокко чыгарылабы? ОШМУнун ректору Кудайберди Кожобековду кызматтан алуу чечими жокко чыгарылат. Бул тууралуу 24 KG агенттигине окуу жайдын коомчулук менен байланыш бөлүмүнүн башчысы Медербек Ниязалиев билдирди. Анын айтымында ректор процесстин жүрүшүндө элеген кызматынан бошотулган. Билим берүү министрлиги комиссия түздү. Ректор боюнча акыркы чечим иштин бардык жагдайлары такталгандан кийин кабыл алынат, деди Медербек Ниязалиев. Билим берүү жана илим министрлигинин басма сөз кызматы комментарий алуу үчүн жеткиликсиз. Булак Назар Ньюс, Чекиторг. Олигарх Шаршенбек Абдыкеримов улуу кызына күйөө издеп чыкты. Ал үчүн кастинг жарыялады. Белгилүү олигарх Шаршенбек Абдыкеримов өзүнүн улуу кызына күйөө издеп кастинг жарыялады. Бул маалыматты Акипресс маалымат агенттигине жарыялаган. Ал ушул тапта жогорку кеңештин депутаттыгына талапкер катары бара жаткандыктан шайлоо фондунан акча төлөгөн. Маалыматка караганда кастинг 19 ноябрда саат 12:00 Нарын облусунун Ат башы районунда болот. Анын кызына кызыккандар Кыргызстандын жана коңшу өлкөлөрдүн эң бай адамдары экени белгилүү болгон. Шаршенбек Абдыкеримов коомчулукта Шаки деген ат менен таанымал. Аю холдинг ишканасынын негиздөөчүсү. Кыргызстанда алдыңкы бай адамдарынын катарына кирет. Бул маалымат сайтка жарыялагандан кийин көпкө жетпей өчүп калды. Күйөө балдарга болгон талап жазылган эмес. Ошондой эле кызы тууралуу да маалымат жок. Булак репортер Чекиткейжи. Акылбек Жапаров түндүк-түштүк альтернативдик жолундагы 2 эстакадалык көпүрөнүн ачылышына катышты. Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Жалал Абад облусуна жумушчу сапарынын алкагында 2 эстакадалык көпүрөнүн жана Арал Казарман Унаа жолунун ачылыш салтанатына катышты. Белгилесек, көрсөтүлгөн объектилер түндүк-түштүк альтернативдик жолунун бөлүгү болуп саналат. Ал эми курулуштун подрядчысы China Road and Bridge Corporation компаниясы. Эстакада көпүрөлөрүнүн узундугу 1076 жана 396 метрди түзөт. Көпүрөлөр жаңы жана заманбап технологияларды колдонуу менен курулган жана Арал Казарман автожолунда жайгашкан. Кыргыз Республикасынын транспорт жана коммуникациялар министри Эркинбек Осоев министрлер кабинетинин башчысына түндүк-түштүк альтернативдик жолунун курулушунун алкагындагы долбоордун жүрүшү тууралуу маалымат берди. Андан соң министрлер кабинетинин башчысы Акылбек Жапаровдун жана Кыргыз Республикасындагы Кытай Эл Республикасынын атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси Ду Девендин катышуусунда түндүк-түштүк альтернативдик жолунун 2 фазасын ишке ашыруунун алкагында 2 эстакадалык көпүрөнү жана 100 км жолду пайдаланууга берүү аземи болуп өттү. Өкмөт башчы Кыргыз жол транс долбоорлоо институтуна, Кытай Эл Республикасынын өкмөтүнө жана элчилигине, China Road and Bridge компаниясына жана түндүк-түштүк альтернативдик жолунун курулушуна катышкан бардык кызматкерлерге ыраазычылык билдирди.
Биз Кытай Эл Республикасына ушундай татаал инженердик курулуштарды курууга жардам көрсөткөндүгү, ошондой эле жергиликтүү калкка бул процессте кызматташкандыгы үчүн ыраазычылык билдиребиз. Аймактын социалдык экономикалык өнүгүүсүндө жолдор чоң роль ойнойт. Түндүк-түштүк альтернативдик жолу аймактардын жана бүтүндөй өлкөнүн экономикасын көтөрүүгө олуттуу таасирин тийгизет, деди Акылбек Жапаров. Салтанаттын соңунда ак ниет эмгеги жана Кыргыз Республикасынын социалдык экономикалык өнүгүүсүнө кошкон зор салымы үчүн төмөндөгүлөр сыйланышты. Кыргыз Республикасынын ардак грамотасы менен Кыргыз Республикасындагы Кытай Эл Республикасынын атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси Ду Девень, Кыргыз Республикасынын президентинин энчилүү сааты менен Кыргыз Республикасындагы жолдорду жана көпүрөлөрдү куруу боюнча Кытай корпорациясынын улук инженер-лаборанты Тухтаматов Руслан Рустамбекович, Кыргыз Республикасынын президентинин энчилүү сааты менен Кыргыз Республикасындагы жолдорду жана көпүрөлөрдү куруу боюнча Кытай корпорациясынын улук инженер-лаборанты Узубалиев Азамат Дуйшенович, Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин ардак грамотасы менен Кыргыз Республикасындагы жолдорду жана көпүрөлөрдү куруу боюнча Кытай корпорациясынын өкүлчүлүгүнүн башкы директору Хоу Хуся, Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин ардак грамотасы менен Кыргыз Республикасындагы жолдорду жана көпүрөлөрдү куруу боюнча Кытай корпорациясынын башкы директорунун орун басары жана түндүк-түштүк альтернативдик жолунун курулуш долбоорунун менеджери Цзиньже. Мындан тышкары Акылбек Жапаров Макмал Gold Company ЖЧК ишмердүүлүгү менен таанышты. Садыр Жапаров 11 ноябрда Түркияга иш сапары менен барат. Президент Садыр Жапаров 11-12 ноябрда Түркиянын Стамбул шаарына иш сапары менен барат. Анын алкагында түрк тилдүү мамлекеттердин кызматташтык кеңешине мүчө мамлекеттердин башчыларынын саммитинин жашыл технологиялар жана санариптик доордогу акылдуу шаарлар темасындагы 8-жыйынына катышат. Президенттик администрациянын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Жээнбек Кулубаев белгилегендей, алдыда өтүүчү саммитинин алкагында түрк тилдүү мамлекеттердин кызматташтык кеңешинин аталышын түрк мамлекеттеринин уюму деп өзгөртүү чечимине кол коюу күтүлүүдө. Ошондой эле түрк тилдүү мамлекеттердин жакынкы 20 жылдыкта артыкчылыктуу тармактар боюнча кызматташтыгын тереңдетүүнүн жол картасы болгон түрк дүйнөсүнүн келечеги 2040 стратегиялык документин, ошондой эле уюмдун ишмердигине тиешелүү башка документтер кабыл алынат. Жаңы аталыш уюмдун эл аралык аренадагы көз карашын бекемдөөгө оң таасирин тийгизип, анын ишмердик чөйрөсүнүн кеңейтишине түрткү болору күтүлүүдө. Мындан тышкары Баку шаарында 2019 жылдын 15 октябрында уюмдун 7 саммити алкагында Казакстандын туңгуч президенти Нурсултан Назарбаев тарабынан демилгеленген түрк дүйнөсүнүн 2040 жылга чейинки келечеги тууралуу чечимге кол коюу пландалууда. Аталган стратегиялык документ дүйнөнүн акыркы чакырыктарын жекече жана жамааттык түрдө чечүүдө, ага мүчө мамлекеттердин потенциалын колдоо үчүн негиздерди иштеп чыгууга багытталган. Учурдагы кызматташтык деми ар бир мүчө мамлекеттин саясий, экономикалык, социалдык жана маданий өнүгүү стандарттарын камсыз кылуу боюнча негизги максаттарына жетүү үчүн колдонулат. Сапардын алкагында мамлекет башчысы Түркия, Азербайжан, Өзбекстан жана Венгриянын лидерлери менен жолугушууларды өткөрүп, эки тараптуу кызматташтыкты кеңейтүү маселелери талкууланары күтүлүүдө. Булак, Марал ФМ, Чекиткейчи.